Assalamu alaikum mekendештер. Жалпы эле кыргызстандыктар амансыздарбы? Биз мынау пешеходко адамдар өтүүчү өтмөк жолго видео тартканбыз, өзүңүздөр билгендей. Ушул жерге светофор керек деп кайрылчу жерге да кайрылганбыз, бирок бул жерге пока планда бар, жакында коюлат деп айтышкан болчу, бирок негедир кое элек. Тезирээк койсо ушул жер жакшы болмок. Анткени бул жерге адамдар ондай болгон бирден, экиден өтө берет. Анан арт жагында ондай болуп пробка пайда болуп калат. Бүгүнкү күнгө 31 май суббота болуп калат бүгүн. Сиздерге биз көрсөтүп берели деген максатыбыз мурунку эски мебельный базар жакты көрсөтөлү дедик. Анткени ал жакты дагы ушул жылдын акырлары бир ай, 2 ай болуп калды. Бузуп толугу менен корпусун алып салган. Бир эле ошол дом калган. Ошол жакты көрүп өтсөк, учурда ал жерде эмне маселе бар, кандай маселелер жоюлду, жол маселеси, адамдар өтүүчү өтмөк тротуарлар жасалып жатабы, ошолорду сиздерге кеңирээк көрсөтүп бермекчибиз. Бул болсо ошол Ош райондун мурдагы каралбай калып кеткен паркы. Буну дагы ошо мурунку мэрлер жакшылап оңдоп түзөп койгон. Бул жагы болсо ошол Капитал рестораны болуп калат. Тротуарга келе турган болсок, эч кандай иштер өзгөргөн эмес. Мурда кандай болсо ошол бойдон эле турат. Мондай болгон таман таштар жарылып, уже срогу дагы келип калыптыр. Бул болсо ошол Мээрим рестораны. Сиздерге айткан биздин ошо мебельный базар деген жерибиз мына жер болуп калат. Мебель базар толугу менен бузулуп алынган, бирок ондай болгон магазиндер бул жакта алынган эмес. Булар канчалык мыйзамдуу, канчалык мыйзамсыз, буну ошол Ош шаардык архитектура жооп берсе керек. Эгер мыйзамсыз болгондо бул жерлерди дагы бузуп алып салышса керек эле. Бул жерде ошол мусор таштай турган жер бар. Ошону дагы бир көрүп койсок, ондай болуп. Ош шаарынын тургундарына, жарандарына кайрылып кетебиз. Мусоруңуздарды алып келгенден кийин ондай чакалардын ичине таштасаңыздар, анткени Ош тазалык кайсы бирине жетишет. Эгер сиздер тазалап кеткен жерлерди мусор кылып кете берсеңиздер, анда бул лөөлүү турмуш болуп калат. Өткөндө лөөлүү майланы дагы барып тартканбыз. Лөөлүү майла даже бул жерлерден караганда кыйла таза экен.
Тазалык өтө жаман деңгээлде. Бул жер каралбай калып кетиптир уже. Дворлар өтө жаман деңгээлде экен. Мен ушул балит болгон жерлерди эч түшүнбөйм, анткени ушул жерде жашаган тургундар өздөрү чыгып дагы бир субботник кылып, аз-маз болсо дагы мусорларын тазалап, терип турушса, өздөрүнө эле жакшы болсо керек, приятный болсо керек. Тазалык канча дагы баары бир жакшы нерсе. Тазалык бар жерде рызкы бар дейт. Ошол сиздерге айткан мебельный магазиндердин мурунку ордулары ушул жерге да чыгып кетишкен. Ушул жерден домдун түбүнө дери бузуп жолду бошотушкан. Бул жерде да ошол люктун проблемасы. Ош шаарында люктун проблемасы эч качан бүтпөйт. Анткени люкту кое турган адис саналуудай. Стройка маселеси боюнча бул жака али өчүп келе электе. Бирок биз үмүт кылабыз, бул жака дагы тез күндө убакыт бөлүнүп, акча бөлүнүп, усталар түшүп, жолдорду кеңейтип, тротуарларды түздөп оңдошсо керек. Мындай болгон снос деген жазуулар дале болсо бул жерде турат. Бул жака чыкканда уже жол кыйла тарлашып кетет. Мебелдин бул жерлерде өткөндө келгенде мебелдерин толугу менен сатып жатышкан, магазиндери бош болчу, бирок кайра эле содаларын жүргүзүп жатышат экен. Сиздерге жолдун аркы өзүн дагы бир көрсөтүп өтөлү, анткени ал бетте дагы аз мынча болсо дагы ошо мебель саткан магазиндин ээлери бар, магазиндер бар бул жакта дагы. Бул жол адамдар өтүүчү өтмөк тротуар өзү. Бирок мындай болгон столдорду коюп алышкан бул жактарга. Столдорун коюп жайнатып
Adam bir nana ile chetde ötedi ekan. Бұл жақта ошол машиналарынан бери даже коюп салып берет экен. Бир өзүнчө отдельно эле мамлекеттей бул жак. Машиналар, адамдар өтүүчү өтмөк жолдордо турат. Бул жерде бир жол көзөмөлдөө органдары эч бирси көрүнбөйт. Өтө бардак. Калагандай машиналар болуп берет. Сынос деген жазууну өчүргөнгө аракет кылышкан, бирок өчпөй калган. Сынос болуш керек экен эле. Мен түшүнүгүм боюнча бул жака архитектура башкармалыгы текшергендер келбегендигинин себеби адамдар кайра эле өзүнүн ишин улантып, сынос боло турган жерлер сынос болбой калып кеткен. Мына ошон контейнерлер калаганды алып келип коюп калаган жерине. Эми буларды биз айтмакчы эмеспиз. Базарды кылбагыла, соданы кылбагыла деп. Баары содасын кылсын, товарын сатсын, бирок мыйзам чегинде болуш керек бүт нерсе. Жолго чыгып алмайды, токтотушубуз керек. Ооба. Видео. Анан кийин мыйзамсыз чыгыпсың, туура эмес иш кылыпсың дегенде капа болбой тургандай иш кылышыбыз керек. Ушул нерсеге үйрөнүшүбүз керек. 30 жыл жедик, иштик, бекер объектилерди, мыйзамсыз жерлерди иштедик, колдондук, азбы көппү пайда көрдүк. Эми мындан ары андай ишке барбашыбыз керек деп мен өзүм ойлойм.
дагы башкалардын ойлору кандай? Ар кимдин ою өзү үчүн кымбат дегендей, ар кимдин оюн дагы колдойбуз. Аман болобуз, тынч болобуз, урматтуу улуттук медианын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Лайк басып, ой пикир жазабыз жана бизге катталбаган болсоңуздар катталып кетишиңиздерди суранат элек. Анткени бизге чоң жардам кылган болосуздар. Ош районунда болдук. Дагы жазсаңыздар, кайсыл жерлерде мыйзамсыз болуп жаткан жерлерди барып тарта беребиз.